Парламенттик шайлоого аз эле күн калды. Ошол эле кезде биздин отурумдар жетиле калды. 26 июндан баштап 6 июлга чейин президенттин жарлыгы чыгыш керек. Парламенттик шайлоо кампания башталышы жөнүндө. Бирок ошол эле кезде бир топ маселелер калып атат. Биз ушундай эле стандарттуу түрүндө шайлоого барсак, иштеп аткан нормалар менен барсак, концерт, той уюштурсак, бир топ коркунучтар бар. Коронавирус оору тилекке каршы азайбай жатат. Таратылып кетсе, анда суроолор бир топ эле суроолор туулушу мүмкүн. Ошол эле эмнеге биз анда карантинге чыктык апрель айында? Дагы бирөөсү активдүү бир саясий партиянын мүчөсү ооруп калса, биз аны карантинге жапканга мажбур болобуз. Ошондо ошол саясий партия айтыш мүмкүн, бийлик бизди мына басымдоо кылып атат деп. Ушундай саясий оюндар болушу мүмкүн. Үчүнчү, эпидемиологдор айтып атышат, экинчи волна башталат. Биз аны чындыгында билбейбиз, качан башталат, башталабы. Ошондуктан биз же парламенттик шайлоону жылдырыш керекпиз, же ошол эле агитацияны жаңы форматка өткөзгөнгө мажбур болобуз. Парламенттик шайлоону жылдырсак, бир топ эле суроолор болушу мүмкүн. Коомчулукта парламенттик депутаттар, 6 чакырылыштагы депутаттар узурпацияны кылып атышат. Жаңы форматка өтсөк, онлайн режимде массалык маалымат каражаттар аркылуу агитацияны кылсак, кээ талапкерлер өзүнүн офиске чакырып, ушундай агитацияны кишилерди мындай чогултуп, агитацияны кылыш мүмкүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз биргеликте президент, премьер-министр, жогорку кеңеш, коомчулук, саясий партиялар бир чечимге келиш керекпиз. Кайсы форматка биз барабыз? Биз ушундай эле калтыра берсек, анда орчундуу болуш мүмкүн. Ошондуктан аз эле убакыт калды. Биз уже консультацияны коомчулук менен бүгүн эле күн баштап кылыш керекпиз. Себеби бул өтө маанилүү маселе.